بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها الله تعالى مقتولر болсын жана пайгамбарыбыз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat жана salamдар болсын жана бул сабактарыбыз Аллах Таала пайдалуу кылсын жана мусанниф рахимахуллахтан да Аллахым разы болсын жана бул китепти бизге пайдалуу кылсын. Бүгүнкү чыгарылыштагы сабагыбыз ошо таравих намазы жөнүндө болот. Фаслун фи салати таравих. Таравих бул өзү негизи тарвихадан чыккан. Негизи тарвиха дегени бул отуруп эс алуу деген маанини билдирет негизи. Таравih намаз таравih деп кое беребиз. Таравih дегени бул арабчада таравих, яни тарвиха дегени, яни бул эс алуу деген маанини билдирет. Ошол ар бир 4 рекеттен кийин эс алабыз азмаз. Кийин дагы 4 рекет, ар бир 4 рекетти эс алуу. Ошол ар бир 4 рекет, ошол эс алуу деген, ушу тарвиха деген ат менен аталып калган. Ошондуктан кийин таравих болуп аталып калды. Бул таравих сүннөт, негизи сүннөтү муаккада бул. Негизи сүннөтү муаккада болот. Таравих намазын окуштук. Yani at-taravih sunnatun. Сүннөт дегенде бул сүннөтү муаккада болот. Эркектерге дагы жана аялдарга дагы сүннөт болот. Бул жерде сүннөт дегенибизде сүннөттүн баягы сүннөтү кифая бар, сүннөтү айн бар. Бул ошо сүннөтү айнга кирет. Yani ар бир эркек болсун, аял болсун, yani ошо мусулман эркек жана мусулман аялга окуштук сүннөтү айн болуп эсептенет. Таравих намазда. Бул мечитке барсын же барбасын, үйдө болсун, кандай болбосун, ал окуштук ага сүннөт болот. Эгер окубай турган болсо, ошол сүннөттү тарк кылган менен барабар болот негизи. Бул аялдарга да болот. Аялдар мечитке барсын же барбасын, үйдө болсо дагы ал таравих намазын окушубуз керек негизи. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да бул сүннөт, бул таравих намазын окуган, андан кийин хулафа рашидиндер дагы сүннөт бул таравих намазыга дайым болуп, аларды калтырбай окуп келген негизи. Ошондуктан бул сүннөтү муаккада болот. Бирок жамаат менен таравих намазды жамаат менен окуштук сүннөтү кифая болот. Ва салатуха бил жамаати сүннөтү кифаятин дедик. Ал жамаат менен таравих намазыны жамаат менен окулат азыркы учурда. Ошол жамаат менен окуй турган болсок, кифая сүннөт болуп эсептенет. Yani kifaya деген эмне болот? Ал кифая сүннөт дегени ошол бир айылда бир канча кишилер же болбосо бир канча аялдар ошол чогулуп, эркектер чогулуп ошо таравих намазын окуй турган болсо, кээ бир адамдар жумуштары себептүү же башка бир себептер менен жамаатка бара албастан үйдө эле окуп ала турган болсо, ошол айылда сүннөттү тургузган болуп эсептенет. Себеби бардык ар бир адам келиш сүннөт эмес, бирок ошол жерде жамаат менен сүннөт, ошо таравих намазы окуштук, ал жерде сүннияттыгы келип чыгат негизи. Бирок бара албай калгандар да үйдө таравих намазы окушка туура келет. Ва вактуха, бул жерде таравих намазынын вакты качан болот? Таравих намазынын вакты куптан намазыдан кийин болот. Куптан намазыдан кийин болот. Багымда чыкканга чейин таравих намазын окусак болот. Азыр биз айтканыбыздай, бул таравих намазды негизи жамаат менен окушубуз керек. Эгер мечитте окуй турган болсок, анда да өзүнчө фазилет болот. Анда да көбүрөөк сооп болот. Негизи кандай намаз болбосун, жамаат менен окула турган намаз болсо, ал мечитте окула турган болсо, анын сообу көп болот негизи. Мечиттин өзүнчө артыкчылыгы бар. Эгер мечитте болбой үйлөрдө окулуп, ал дагы жамаат менен окула турган болсо, анын өзүнчө сообу бар. Жалгыз окуган караганда анын сообу көп болот негизи. Бирок бул ушул куптандан кийин болот. Yani куптан намазынан багымдат вактыга чейин болот. Куптан намазын окугандан кийин окуш керек болот. Ва ясиху тaqdimul witr ala at-tarawih wa ta'khiruhu anha. Жана витр намазыны таравихтен алдын окусын, же таравихтен кийин окусак дагы жайыз болот экен. Бирок кечиктиргенибиз жакшы болот. Биринчи таравih намазды окуйбуз, эң аягында ошо витр намазын окуй турган болсок жакшы болот. Бирок кээ бир мечиттерде мисалы куптанды окушат, сүннөттү окушат, андан кийин витр намазын да окуп алып, кийин таравih намазга киришет. Ал дагы жайыз болот, ал дагы болот. Бирок жакшысы ошол таравих намазды витр намаздан
алдын окуп кийин витр намазы кийин окусак жакшыраак болот негизи. Жана таравих намазды кечиктирүү мустахаб болот. Ila thuluthul leyl. Yani түндү 3-кө бөлүп, ошол 3-чү бөлүгүдөн алдыныраак окуй турган болсок, 3-чү бөлүгү кирбей туруп окуй турган болсок, же болбосо түндү 2-ге бөлүп, ошондон алдын окуй турган болсок, ошол мустахаб болот экен. Бул кечирээк окуй турган болсок, мустахаб болот экен негизи. Эми азыр бизде баягы куптандан кийин окулат. Себеби хатмы Курандар болот, ошол менен негизи чоюлат. Адамдар жамаат азайып кетпестиги үчүн эртерээк окулат негизи, ал дагы жакшы. Бирок эгер өзүнчө бир жер боло турган болсо, кээ бир медреселерге окшогон жерлер болсо, алар кечирээк окуса жакшы болот. Негизи кечирээк түндө таравихти кечиктирип окуганы жакшы болот экен, мустахаб болот. Вала юкраху таъхируха ила ма ба'даху ала сахих. Бул жерде жана таравих намазыны азыркы кечеден кийин, ошол жарым түндө окуй турган болсок, анда макру болбойт. Себеби эң жакшы намаздар бул негизи сүннөт, нафил болгон намаздар кечеси түндө болгону жакшыраак болот. Болгону бул жерде ошол таравих намазынан кечип кетпестиги үчүн эртерээк окуп, эртерээк тараган жакшы болот. Эми таравих намазы канча рекет окулат? Таравих намаз 20 рекет окулат. Yani 10 salam менен. 10 salam менен деген ар бир 2 рекетте салам берилет, 2 рекетте салам берип, ошол 20 рекет окулат. Ошол биздин ошол канча жылдан бери мутаварыс болуп келип жаткан амал. Эми кээ бир жерлерде бай тезирээк элдерге оор келбестиги үчүн 4 рекетте да бир салам менен окулган жерлер болот. Негизи ал дагы жайыз, бирок эң жакшысы, сообу көбүрөгү 2 рекеттен окуганыбыз жакшы болот. ويستحب الجلوس بعد كل 4 بقدرها. Жана бул жерде ар бир 4 рекеттен кийин ошол 4 рекеттин көлөмүнчө отуруштук мустахаб болот экен. Эс алуу мустахаб болот. وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر. Жана ошондой эле 5-чи бая 4 рекеттен кийин витр менен акыркы тарабынын ортосунда да вакыт болот. Ошол жерде да эс алуу мустахаб болот. Ал жерде адамдарга өз ихтияр берилет. Кааласа биздегидей, бизде адат болгондой тасбихтерди айтсын, субханазил мулку вал малакут болсун, же болбосо Куран окуп отурсун, ошол жерде эс алып азмаз, же болбосо азмаз жөн эле үн чыкпай ошол жерде сүкүт сактап азмаз эс алып, же болбосо чай ичип, же болбосо бир кофе ичип ошол жерде эс алып, ошол 4 рекеттин көлөмүнчө эс алып алыштык бул жерде мустахаб болот. Жана ошол Рамазанда таравих намазында хатым Куран кылыш дагы сүннөт болот. Бир жолу хатым Куран кылыштык. Ва сунна хатмул Кур'ани фиха марратан фи шахри ала сахих. Бир айда ошол бир жолу хатым Куран кылыштык сүннөт болот. Эми кээ бир мечиттерде ошол коом, ошол жердин жамааты баягы өздөрү ижтихат кылып, бир эле эмес, 2-3 жолу хатым кылган мечиттер болот. Жок дегенде ошол бир жолу хатым Куран кылганыбыз бул жакшы болот экен, ошол сүннөт болот. Ошол Рамазан айында колдон келишинче көбүрөөк хатым Куран кылышка өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Себеби Абу Ханифа рахматулла алейх ошол Рамазан айында ошол кечкурун бир хатым Куран, күндүзү бир хатым Куран кылган экен ал киши. Yani күндүзү күнү бир хатым Куран, кечесинде дагы бир хатым Куран кылып, ошондой кылып бир күндө 2 хатым Куран кылып өткөн экен ал киши. Ошондуктан жок дегенде бир жол хатым Куран кылыштык сүннөт болот. Wa in malla bihi al-qawm qara'a bi qadri ma la yu'addi ila tanfirihim fil mukhtar. Эгер коом ошол жердеги жамаат хатым Куран кылайлык десе, мисалы ошол жерде аларга оор келсе, аларга бир малал келе турган болсо, кыйналып калыша турган болсо, же болбосо ал жерде кыраат кылууда, кээ бир жерде 15 күндө хатым Куран кылынат, же болбосо кээ бир жерде 20 күндө эле хатым Куран кылынса, ал жерде бир жамаатты качыруу, жамаатты азайтыруу болуп калса, анда ошол жамааттын көтөрүшүнө карап кыраат кылынат ал жерде. Мисалы күнүнө ошол бир парадан ошондой кылып, жамаатты азайтырбайдыгандай кылып, кыраат кылып окуштук ал жерде зарыл болот. Вала ятруку салата ала наби саллаллаху алейхи вассалам фи кулли ташаххудин минха. Жана ошол намазды жеңилирээк окуш керек, жамаат кыйналып калбасын деп, бул жерде пайгамбар ар бир ташаххудта ошол 2 рекет окуп аттахиятта отурабыз. Ошол аттахиятта отурганда аттахиятты аркасынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам салават айтабыз. Ошол пайгамбарыбызга айтылган салаватты
qiraatni tashlamaymiz. Payg'ambarimizga salovat aytib, bu sunnat muakkada bo'ladi. Sunnat muakkada bo'lganligi uchun кейбір olimlar ani farz degangacha borgan. O'shandaqdan siz durust bo'lmaydi. O'shandaqdan al yerda so'z payg'ambarimizga salovat aytishimiz kerak. Jana bu yerda tezroq o'qiymi deb кейбір yerlarda ashul Qur'on o'qib jatganda, Qur'onni xatm qilinib jatganda, aning tajvidine qarabasdan, aning tartiline qarabasdan, aning ta'diline qarabasdan namozlarda, ruku sajdalarda to'liq atqarilmay, o'shanday qilib o'qilgan yerlar bo'lib qoladi. Anday qilinmaydi negizi. O'shal bo'lgani tezroq, ya'ni qiroat tezroq qilinadi. Biroq al yerda namozni buza turganday, namozimizning vojiblarini tark qila turganday, qiroatning adabini buza turganday qilib, al yerda adabsizlik bilan namoz o'qishimiz kerak. Walau mallal qawm alal muxtar, bu yerda o'shal hozirgiday qavm qiynalib qolsa dağı payg'ambarimizga salovat aytuvni to'xtatmaymiz. Sebebi o'tela bu jalqovchilik bo'ladi. Va attahiyatni o'qiganimizdan keyin orqasidan payg'ambarimizga salovat aytamiz. Har bir iki rekatda ani tashlab qo'ymaymiz. Bu namozni qisqaroq qiluv maqsadida. Yana har bir o'sha iki rekatda o'qiganimizda sana, subhanakallohumma va bihamdik va tabarak ismuka va ta'ala jadduk degan sana bo'ladi. Duoni o'qiymiz har bir namozning boshida. O'sha sanani da qaltirmaymiz. Sebebi har bir namozning boshida ani da aytamiz. Ruku jana sajdaning tasbihlerini dağı tashlamaymiz. Sebebi alar dağı sunnat muakkada bo'lganligi uchun alarni da atqaramiz. Biroq bo'lgani ushul yerda payg'ambarimizga salovat aytganimizdan keyin attahiyatni o'qiymiz, payg'ambarimizga salovat aytamiz. Payg'ambarimizga salovat aytganimizdan keyin duo o'qiladi. Negiz har bir namozda bu duo qilishni aldağı sunnat bo'ladi. Ushul duolarni qisqaroq qilsak bo'ladi. Ani dağı bir to'la tashlab qo'yib olganimiz yaxshi. O'shal duolarni qisqaroq qilib, je bo'lmasa o'shal duoni o'tali jamoat qiynalib qola turgan bo'lsa, o'shal duolarni to'xtatsak, aytmay qo'ysak, je qisqaroq bo'lsa-da o'shal duolarni aytsak, o'shanda joiz bo'ladi. Wala tuqda tarawih bi fawatiha munfaridan wala bi jama'atin. Tarawih namozi qazo qilinmaydi. Agar tarawih namozga bora olmay qolsangiz, uxtab qoldingiz, je boshqa bir sabablar bilan bora olmay qolsangiz, je o'rib qolgan bo'lsangiz, tarawih namozi o'qiy olmasangiz, jalg'iz bo'lsin, je jamoat bilan bo'lsin, al yerda qazosini o'qilmaydi negizi. Al o'shal kunning namozi bo'ladi. O'shal kun o'tib ketgandan keyin aning qazosi o'qilmaydi negizi. Negizga tarawihga baylashgan masalalar shulardan. Hem negizida bir buga qo'shimcha bir masalamiz o'shal Ka'baning ichida namoz o'qish masalasi. Ka'baning ichida qanday namoz o'qiladi? Qaysi namozlarda o'qisak bo'ladi? O'shal masala negizi. Negizi bu Ka'baga qarovdagi namozning bir shartlaridan. Biz namoz o'qiganda Ka'baga qarab namoz o'qiymiz negizi. Bizning Qirg'izistonda turgan, O'rta Osiyoda turgan ellar, musulmonlar Saudiya joqqa qarab o'qishadi. Saudiyadagilar bo'lsa, o'shal Makka shahriga qarab o'qishadi. Makka shahrining ichindagilar Masjidil Haromga qarab namoz o'qiymiz. Masjidil Haromning ichindagilar bo'lsa, o'shal Ka'baning o'zini qarab namoz o'qish zarur bo'ladi. O'shandayla bu yerda o'shal Ka'baning ichida farz bilan nafl namozlarni o'qisak durust bo'ladi. Yani Ka'baning ichine kirgiziladi. Кейбір hozirgi uchurda ham podsholar bo'lsa, ulug' shunday insonlar bora turgan bo'lsa, Saudiya koroligi o'shal Ka'baning ichine da olib kirishadi. Ko'pincha o'shaning ichine kirganda farz namozni o'qisak bo'ladigan, nafl namozlarni o'qisak joiz bo'ladi. O'shandayla Ka'baning ustida da namoz o'qisak bo'ladi. Üstüne chiqib o'qisak bo'ladi. Al yerda bir sutra qo'yib, boshqa narsa qilmasdan o'qisak da bo'ladigan. O'shal Ka'baning ustida farz bilan nafl namozlarni o'qisak bo'ladi. Va illam yattaxi sutratan lakinnahu makruhun deb, biroq al yerga bir sutra qo'yib olsak bo'ladigan, biroq makruh bo'lib qoladi dedi. Ustunda bayog'i namoz o'qishdik, Ka'baning ustunda namoz o'qishdik, makruh bo'lib qoladigan. Sutra qo'yib olsak da bo'ladi, biroq makruh bo'ladi. Ham desa makruh tanzihiy bo'ladi bu. Yani yengil makruh bo'lib qoladi. Nega desa, bu adabsizlik bo'ladi. Yani Ka'baning ustunda chiqib namoz o'qishdik, bir adabsizlik bo'lib qoladigan. Sebebi Ka'ba musulmonlarni ulug'day turgan yer bo'lganligi uchun, ani ustunda emas, ani ichida, Osmonning sirtida shul Ka'baga qarab o'qiganimiz yaxshi bo'ladi. Yani va man ja'ala zahrahu ila g'ayri wajhi imamihi fiha aw fawqaha sahha. Yani Ka'baning ichida 4 tarafimiz bizning qibla bo'ladi. 4 tarafga qarab o'qisak da bo'ladi. Ka'baning ichine kirsak, yani qayoqqa qarab namoz o'qiymiz desak, siz kirib qaysi joqqa qarab o'qisangiz da joiz bo'ladi. Je bo'lmasa o'sha Ka'baning ichine kirganda
Jamoat menен окуй турган болсоңуз, имам сизге уюган имамыңыз бул жака карап окуса, сиз башка жака карап окусаңыз дагы намазыңыз дурус болот негизи. Ошондуктан ушу имамдын жүзүнө болуп калбаса эле бүтүп экен. Сиздин арт жагыңыз имамдын жүзүгө же имамдын ошол алдын өтүп албасаңыз эле намазыңыз дурус болот экен. Wa in ja'ala dhahrahu ila wajhi imamihi la yasih. Сиздин арт жагыңыз имамдын алдына туруп ала турган болсоңуз, анда намазыңыз дурус болбой калат экен. Wa sahha al-iqtida'u kharijaha bi imamin fiha wal babu maftuhun. Жана дурус болот экен. İmam Kabe'nin içinde bolup, eşikler açıp, Kabe'nin eşiği açıp, Kabe'nin içine kirip, aylanasındağı musulmanlar jalpı, Kabe'nin aylanasındagılar aga uyuy turgan bolsa, oşol imamga, oşul jaiz eken, dürüst bolot. Wa in tahallaqu hawlaha wal imam kharijaha sahha. Jana azыр aytkanыбыздай, Kabe'nin içinde imam tursa, aylanasında musulmanlara iktida kılsa da jaiz bolot eken. Oşonda ele imam azırgıday sırtta turat. Aylanasında musulmanlar жалпы iktida kıla turgan bolsa dagı dürüst bolot eken. Bирок ушул жерде имам тарабында турган жамаат имамдын артында болуш керек экен. Имамдан өтүп кетпестик керек экен. Азыргыда да эгер көрсөңүздөр, баягы түз эфир боло турган болсо, намаз окулуп жаткан болсо Саудияда, ошол имам турган тарабында эл имамдан өтпөйт. Бирок башка тараптарында имамдан алдын өтүп, Кабага жакын болуп турса дагы, Кабага жакындап имамдан өтүп кеткен болсо дагы жайыз боло берет ал. Болгону имам тарабындагылар имамдан өтүп кетпеси керек, себеби имамдын артында туруш керек намазда. Бул жакта да ошондуктан бул китебибизде лиман кан акрабу илейхи фи жихати имамихи деп жатат. Имамдын тарабында тургандар имамдын артында болуш керек, башка тарапта турган инсандар, мусулмандар ошол Кабага жакыныраак болуп имамдан алдыга өтүп кетсе дагы жайыз болот иншаллах. Wallahu a'lam bis-sawab.